Адамдар азырчы эки жүзүү болуп калдык. Адамды, дүнүйөнү жакшы көрөбүз. Нерселерди, буюмдарды жакшы көрөбүз, бирок адамдын өзүн жакшы көрбөйт, Адамдын өзүн пайдаланат. А дүнүйөнү, баягы буюмдарды жакшы көрөсүң, машинаны жакшы көрөт, бирок адамды жакшы көрбөйт. Көпчүлүк адамдар ошондой азыр. Дүнүйөң машинаңды жакшы көрөт, бирок өзүңдү жакшы көрбөсө дагы, өзүңдү бир кезде жаман көрүп жүргөн болсо дагы, сен бир күн бай боло турган болсоң, машинага отура турган болсоң, сени эмне кылат? Байке, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Деп туруп пактадан коет да. Машина менен адамдардын алдына келе турган болсоңчу, бир 470-570 менен кел да, пешком бир келип көр. Пешком жөө басып келип туруп, бир жөө бас көчөдө, сени менен ким саламдашат? Анан машинада өтүп баратып, жөн эле көчөдөн өт, кимдер саламдашат? Ошондо көрөсүң адамдардын чыныгы жүзүн. Адамдар ошондой узгон. Бирөөнү бир нерсе үчүн, буюм үчүн, бүгүнкү күндө буюмдарды биз аздектейбиз, улуктайбыз, кадырлайбыз. Айфонду, бул менин айфонум депчи. Айфонум деп туруп, мондай эметип, абайлайт, асырайт аны. Бирок адамдын көңүлүн асырайбы? Асырабайбыз да. Мен бир сөз айтсам, буга катып түйүп калбайбы экен дебейт. Бирок телефон машинасын күндө жууп, арчып турат да. Неге? Аздектейт. Буюмду аздектеп жашап калдык, тилекке каршы. Адамдык каяка барат? Кеде ичиңден отуруп, мындай чыркырап кетесиң да, жигиттер. Чыркырап кетем мен бар го. Дүнүйө каяка баратат депчи, адамдар каяка баратабыз депчи. Чын. Пешком басып көрсөңчү, мен мисал үчүнчү, азыр адамдар ушундай эки жүздүү, жөө баса турган жөө басып көрдүм да. Машинам жок кезде, мисал үчүн, башкача сени көчөдө машина менен өтүп бараткандар, мисал үчүн, саламдашпай өтөт көбү. А машинага отуруп калсаң эле, кандай жакшы, денсаулыктарыңыз кандай болду экен деп эле ушинтип эле колун кармап эле, машинаны алдыңызбы деп эле ушинтип калат. Кеде ошондой да. Биз дүнүйө үчүн сатылып атабыз, Дүнүйө үчүн адамдар сатылып атат. Байлык үчүн сатылып атат. Дүнүйөнүн бул адамгерчиликти бар го, бул бүт барын бузат да. Ичинен бузулуп атабыз. Ичинен бузулат. Ошон үчүн жигиттер, силер ушул жерден кайрылып кетем. Адамгачы, адамдык сапаты үчүн, адамдык касиети үчүн, адам болгондугу үчүн аны урматташ керек. Түшүнүңөрбү?